Мага бүгүн суроону сиздер бересиздер. Илим сабактарын жүргүзүп турабыз буюрса. Дин сен үчүн эмне мааниге ээ? Ислам дининен башка диндерди бул дин деп айтууга болбойт. Бизде жалгыз гана дин, бул биздин ислам акыйдасында дин барабар бул ислам. Ислам барабар бул тынчтык. Кантип динге тереңирээк кирип түшүнүүгө жетиштиң. Динди канча казсаң дагы бул чыга берет. Биз угуп жүргөн мисалы Мишер Жаш созууну созууга, тамгага өз ордуна коюп сонун формула. Илим алгандан тажабаңыздар. Дин сенин күнүмдүк жашооңо кандай таасир этет? Неме кылып атып эле Алланын сөзүн сүйлөп бул жакта окуп атып эле "Эй, тиги эмне кылтасың? Отур, тур" деп антип сүйлөй бербейбиз. Намазда жүргөндөй жашаш керек адам. Жашооңдо кайсы диний принциптерди эң маанилүү деп эсептейсиң? Хиджабка көңүл бурган аракет кылам. Шым киемин, шым кийлет. Бирок көчөгө кийип чыккан деген нерсе мен андан уяламын чындыгында. Мынтип жакшына көрүнүп салайын деген нерсе эмес бул. Этегиңиз жерди шыпырбаш керек. Тоосуңгула, жабыңгыла деп айтып койгон устаздарымдын бири. Сабактарын көрүңүздөр. 1111 жолу окуп чыккан. Барыңыздарга ассаламу алейкум, кандайсыздар? Буюрса, иншалла бүгүн сонун маек курабыз. Сиздер менен биргеликте. Себеби дегенде мага бүгүн суроону сиздер бересиздер, иншалла. Анда эмесе баштадык. Эң алгач баштардын алдын баракчама каттап алыңыздар бул YouTube каналыбызга. Себеби дегенде ошого карап сиздердин аябай сапатыңыздар дагы, саныңыздар дагы көп боло турган болсо, биз аябай сүйүнүп дагы да контентти алып барабыз. Илим сабактарын жүргүзүп турабыз буюрса. Эгер сиздерде кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, комментарий астына жазсаңыздар болот. Андан сырткары дагы биздин баракчаларыбызга же болбосо менеджерлерге кайрылсаңыздар, алар дагы буюрса жоопторун алып беришет иншалла. Анда эмесе кеттик. Сиздерден келген эң биринчи суроо бул мындайча экен. Дин сен үчүн эмне мааниге ээ деген. Дин мен үчүн бул башка, мисалы алдымдар айтышат да, бул ислам дининен башка диндерди бул дин деп айтууга болбойт дейт. Себеби дегенде алар дин эмес, алар адашкан коом болуп эсептелет деп айтылат да. Алар башка немени кудай дешет, башка бир адамды кудай кылып алышкан, бардыгы ошондой дейт. Бизде жалгыз гана дин, бул биздин ислам акыйдасында бул жалгыз гана дин, бул ислам дини болуп саналат. Дин мен үчүн кандай мааниге ээ? Дин барабар бул ислам. Ислам барабар бул тынчтык. Дин мен үчүн тынчтык. Жашоонун тынчтыгы, жан дүйнөнүн тынчтыгы жана өмүрдүн тынчтыгы болуп эсептелет. Ошол сиздерге жооп. Анда эмесе бизде экинчи суроо. Кантип динге тереңирээк кирип түшүнүүгө жетиштиң дейт. Динге дароо эле кирип, всё биз бардык нерсени билебиз деп калган учурубуз жок. Динди канча казсаң дагы бул чыга берет. Илимди окуп ала бересиң. Мисалы хафиз болсо, бир хафиз болуп Куран жаттаган адам боло турган болсо, ал адам мисалы Куранды жаттадыбы, Куранды бир кыраатта жаттап бүттүбү, ал Куранга тойбой экинчи кыраатты жаттайт. Экинчи кыраатты. Кыраат деген бул мисалы жалпак тил менен түшүндүргөндө мындайча айтканда обон сыяктуу болот. Обон. Курандын ар кандай кырааттары бар. Мисалы биз угуп жүргөн, мисалы Мишер Жаштин сиздер угуп жүргөн кырааты бар. Жана ошондой эле Омар Хаямдын кырааты бар. Ар кимдин, ар алым хафиздин окуган өзүнчө кырааты болот. Мисалы Садык устаз айткан, эгер сиз дейт да, мат деген созуу деген түшүндүрөт. Созууну созууга, тамгага өз ордуна коюп, созо турган жерде созуп, аз созо турган жерде ал жерди дагы азыраак созуп, өз укугун бергенде адамда өзүнүн кырааты пайда болот деп, өзүнүн обону пайда болот деп Садык устаз айткан сөзү бар. Ошондой сөзү бар. Ал эми ошол динге тереңирээк кириш үчүн бул динде илим алгандан тойбош керек. Илим алгандан тажабаш керек. Намаздын илимин алдыңызбы? Макул, Кудайга шүгүр, машалла. Эми болсом Курандын илимин алыңыз. Дагы кайсыл амалдар парз деп ошолорго аракет кылып илим алыңыз. Себеби дегенде бешиктен кабырга чейин илим алуу болуп саналат. Биз илимсиз биз эч ким эмеспиз. Илимсиз көп ката нерселер жасап коебуз. Мисалга алсак, Куран менен илим жанаша жүргөн нерсе. Ал эми сиз илим алгандан тажабай, илим алып, илимди казып, андан ары да улантып окуп кете турган болсоңуз, сизде аябай чоң потенциал болот. Ал эми динге тереңирээк кирип түшүнүш үчүн
сиздерге бир сонун формула илим алгандан тажабаңыздар.